Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча карылар үйүндө 1000ге жакын абышка кемпир күн көрүп келет. Алардын жарымынан көбүнүн балдары бар жана алардын ата-энесин багып алууга мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү. Эми мындай кайрымсыз балдар 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Учурда буга байланыштуу мыйзам долбоору парламентте даярдалып, коомдук талкууга алынып чыкты. Биз бүгүн ар тараптын алкагында ата-энесин таштап кеткен, карылар үйүнө таштап бакпай кеткен балдарды эркинен ажыратуу керекпи деген суроонун үстүндө талкуу жүргүзгөн турабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде ар тарап, студияда Айда Евакова. Жана урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге да кайрыла кетсек, 57 77 79 телефону аркылуу биздин бүгүнкү темага үн кошуп, сиз дагы негизги суроого өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз болот. Негизи ушундай кайрымсыз балдар эркинен ажыратылышы керекпи же жокпу деген суроо. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштыра кетсем, Эркингүл Абдылдаева Бишкек шаардык улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык мекеменин директору. Саламатсызбы? Тазабек Икрамов, жогорку кеңештин депутаты, кош келипсиз. Мира Тургунбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин улгайган жарандарга социалдык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын баш кадиси, жана биздин Керез эже Зарылыкова, драматург жана киносценарист. Саламатсыздар, кош келипсиздер. Анда биз талкуубузду баштай берсек, биринчи сөздү сизге берсек, Тазабек мырза, себеби сиз ушул мыйзам долбоорунун демилгечиси болуп чыгып атасыз. Бул мыйзам долбоордун негизги мааниси жана маңызы тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Негизги маселе бул жерде биздин каралбай калып кеткен жумушка мүмкүнчүлүгү жетпеген ата-энелерди таштап коюу же болбосо ишке жарандуу балдары ата-энелерин карабай коюу маселесинде биз 2016 жылы мен парламентте өкмөткө тапшырма берген элем. Негедир бул маселени карап чыккан эмес да. Буга чейин карыган ата-энени таштап коюу боюнча семейный кодексте бар болчу, жазылуу болчу, бирок ал жерде ушундай жазылып калган: ата-эне арыз менен кайрылса гана каралчу, же болбосо кайрылган малда деле эч кандай бир мындай чара көрүлгөн эмес, каралган эмес. Азыркы жаңы мыйзамдагы 2019-да кире турган жаңы мыйзамга ушу долбоор, ушу мыйзам алынып калганда ушул жери. Ошондуктан биз мына жазык кодекстин 2019 жылдын 1-январында күчүнө кире турган жаңы 184-1 беренеге жаңы сунуштарды киргизип атабыз. Мына ушул жерде ата-энесин таштап койгондорго ар кандай 180 миңден 220 миң сомго чейин болбосо, андан баш тартып адамдарды 1 жылдан 2 жылга, 2 жылдан 6 айга ар бир мындай өзүнүн сот аркылуу чечимдери бар. Ушундай бир мыйзамдарды сунуш кылып атабыз да. Эң эле жаза өтө мөөнөтүнүн эң эле жогорку чеги ошондо 2,5 жыл болуп атабы? 2,5 жылдан дагы ашык бар. Бул жерде бунун жанагы өзүнүн ченемдери бар да. Экинчи категориядагы мындай өтө бир мындай макул болбогондо 2 жылдан 5 жылга чейин деген дагы өзүнүн алды эмелери бар да, категориялары бар. Эмнеге макул болбогондо? Бул жерде мындай болуп атпайбы? Карыган ата-энелердин биз ата-эне деген ар бир баланы канча деген ошол баланы багып, чоңойтуп, кандай деген өзүнүн ден соолугун, кандай деген пешине терин кетирет да бул жерде. Адам баласы карыганда бул жаш баладан эч кандай айырмасы жок болуп калат. Булардын мүнөзү дагы, кыймылы дагы, ишке дагы жараксыз болуп калат да. Мына ушундай маалда ишке жараган балдары ата-энесин калтырып койсо, бул өтө бир өкүнүчтүү. Андан сырткары бул бир гана карылар үйүнө таштап койгондор эмес, буга чейинки ар бир айылда, айыл өкмөттөрдө ушунун бардыгын милдеттендире деп атабыз да. Социалдык жумушта иштеген биздин кызматкерлер сөзсүз түрдө буну дагы мындай
көзөмөлгө алыш керек. Ушуну биз иш жүзүнө ашыш үчүн булар да көзөмөлгө алалы деп жатабыз. Тактоо киргизип коелучу. Азыркы учурда жанагы 200 миңге чейинки айыппул же болбосо 2,5 жылга чейинки, андан жогорку чеги 5 жылга чейинки жаза өтөө мөөнөтүн чегирип жаткан бул өзгөртүү балдар ата энесин карлар үйүнө таштап койгон учурдабы же болбосо деги эле жалпы эле бакпай койгон? Жалпы бакпай койгон жерде каралат да. Жалпы эле эгерде бир айыл өкмөттө бир айылда ошол жерде ата эне 6 ай 1 жыл же болбосо 3 айдын ичинде эч кандай бир кароосуз калып кеткен болсо, аны кошуналары же болбосо айыл өкмөт же болбосо биздин социалдык министр ошол жерде өкүлдөрү сөзсүз түрдө кабар алып туруш керек. Мына азыр биз көрүп атпайбызбы? Базарларда деле же болбосо бир ушундай өтмөктөрдө жашы улгайган, карыган биздин ата энелерибиз ошол жерде мындай кайыр сурап турушат да. Мына ушуларды дагы азыр өкмөттө эч кандай булардан кабар алуу жок. Сиз эмне үчүн турасыз? Балдарыңыз барбы, жокпу? Же бакпай койдубу сизди? Эмне себептен деп ушуну сурамжылоого азыркыга чейин эч кандай жок да. Эгер чындыгында балдары жок болсо, башка болсо, ушуларды сөзсүз түрдө карлар үйүнө алып келип, буларды мамлекет өзүнүн камкордугуна алыш керек деп эсептейсиз. Рахмат чоң. Анда ошо министрлик ушул маселе боюнча позициясын билүүдөн мурда азыркы учурда эгерде мындай мыйзам долбоор жазылып аткан болсо, иштелип чыгып аткан болсо, демек бир кандайдыр бир коомчулукта ушул проблема бар. Биз эми баарыбыз билебиз, ата энелерди карлар үйүнө таштаган учурлар жок эмес, бирок акыркы учурда ошол нерсе коомдун аң сезими өсүп, тескерисинче балдар ата энесин көбүрөөк карап камкор боло баштадыбы? Баягы өзгөрүп турат да коом деле. Же тескерисинче көбүрөөк кайдыгерлик күчөдүбү? Ушул боюнча статистикалык маалымат кандай республика боюнча? Саламатсыздарбы, кадырлуу калкым. Бүгүнкү күндө ушу улгайган жарандарга карата мамлекеттик саясат ушу улуттук мыйзамдарга карата жүргүзүлөт. Айта кетсем, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 53-чү беренесинде каралган калкты социалдык коргоо жөнүндө, ошондой эле улгайган адамдардын мыйзамында бекитилгенде булардын укуктары биздин министрликке тиешелүү бүгүнкү күндө жалпы 17 социалдык стационардык мекеме бар. Анын ичинен ошо 6-сы улгайган жарандар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча иш алып барышат. Жалпы ошо социалдык стационардык мекемелерде 2403 ошо социалдык кызмат алуучулар ошо бекер камсыз болот. 2403 жалпы. Мунун ичинен 758 ошо 6 улгайган жаран жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, 424 улгайган жаран болуп эсептелинет. 59,4% ошо эркектер. Алар деле ошо улгайган жарандар, ооба. Бул жогорудагы көтөрүлгөн мыйзам боюнча биздин министрлик дагы ошо жогорку кеңешке сунуш жолдогонбуз. Бул боюнча негизинен эле биздин бул улгайган адамдар боюнча биздин улуу тарыхыбыздан бери айтылып келет ба, улууну урматтоо, улууну багы кары келсе ашка, жаш келсе ишке дегендей ушундай багы улуу адамдарыбызды попестеп төргө отургузуп кадырлап сыйлап келишкен негизинен эле. Эми ошол азыркы учурда азыркы учурга салыштырма айта кетсек, негизинен биздин багы булардын укуктары мына жогорудагы депутатыбыз айтып кетпедиби? Бул үй бүлөлүк кодексте дагы каралган. 92-чи беренесинде ошо багы балдары караганда ошо мүмкүнчүлүгү чектелген ата энелерин же болбосо ошо багууга акыбалы келбей калган кары адамдардын ата энесин багуу боюнча. Ошол эле мезгилде ошо 85-90-чы беренелеринде ата эне убагында ошо балдарын багуу, кароо
эгерде карабай таштап кеткен учурда алар үчүн алимент төлөө жагы каратылган да. Бул мыйзам менен негизинен бекитилген. Азыркы учурда ушул социалдык көйгөй канчалык деңгээлде куруш турат, ошого жооп берип койсоңуз. Биз азыр көбүрөөк таштай баштадыбы? Өзгөчө бул нерсе баягы кыргыздарга тиешелүү да. Негизинен мына айылдарда деп атпайбы? Айылдарда бүгүнкү күндө 924 социалдык кызматкер ошо 8000ге жакын улгайган жарандар менен иш алып барышат. Аларды багы күнүндө ошо социалдык тиричилик, турмуш тиричилик деп коет, ошондой жардам көрсөтүшөт. Күнүнө кабар алышат, жумасына 2 жолу барат. Шаар жерлерде жумасына 3 жолу барып кабар алып турушат. Бул жалгыз бой улгайган жарандар. Андайлар да бар экен айылдарда. Жок, мен айым, мен мындай суроону мен ошо башынан баштап айтып атам да, эгер токоттер жерин айта келгенде бул мыйзамды ишке чыгарыш үчүн муну жумушчу топ түзүп, муну терең изилдөө жүргүзүш керек. Себеби дегенде эле балдары карабай таштап койду деп аларга багы алимент төлөп же сот кесип жибергенде эртеңки күнү ал может ал баласы өзү ата энесин эмес, өзүн бага турган шартта эмес. Же болбосо үй бүлөсүн карай албайт. Ар кандай шартта болот. Мен жана башында сизге суроо бергенин себеби азыркы учурда ошол канчалык деңгээлде коркунучтуу чекке чечип баратабыз деген себеби муну мыйзам менен токтотуунун зарылчылыгы барбы, же болбосо башка да жолдору бар. Чындыгында баягы тарбиялык мааниси бар, бир нерсе жасаш керек болуп калат. Азыркы учурда жаштарыбызды жакшы тарбияласак, кийин бизге деле ошондой мамиле кылат дегендейчи, ошондой нерсе бар да, башка дагы чаралары бар. Ошол себептен сурап аткандагым, биздин коомчулукта ушул нерсе мыйзам менен токтотууга жетип калдыкпы? Анын үстүнө үй бүлөлүк кодексте бар экен, биз билебиз, карабай кетсе алимент төлөтүү деген маселе бар экен. Негизи мен ушуга кошумча кылып коеюн. Азыр кечиресиз, сиздин пикириңиз боюнча мыйзам керекпи азыркы учурда? Мына эл менен аралашып жүрөсүз. Тазабек көп жылдан бери ушул депутат катары ушул маселени көтөрүп жүргөнүңүздөрдү мен билем. Газеталарда да айтылып жатат. Бүгүн аябай жакшы мындай бир маселени алып чыкканга келиптирбиз да, чындыгындачы. Бирок менин оюмча бул кыргыз элинин менталитетинде чын эле ата энесин таштап кеткен деген кыргызда деги болгон эмес да. Биз негизи кыргызбыз. Анан биз баягы эле тиги батышты же болбосо оруштарды туурап, тиги ата энени таштап коюп, же болбосо анын пенсиясын анда-санда сурап алып коюп, ушундай нерселер чын эле көбөйүп кетти. Эми сиздер да ошону канча миңдеген кишиге жетип атканын да айтып атасыздар да. Бирок чындыгында биздин бир жагынан караганда биздин кыргыз эл үчүн бул туура эмес иш да. А бирок мына бир эки жерде адамдын чоң тагдыры жатат. Биз жөн эле закон менен ушул экини закон киргизип койсок эле, жогорку кеңеште же болбосо социалдык министрликте биз мынтип койсок эле ушул иш ишке ашып кетет дегенге мисалы мен каршымын деп. Негизи мыйзам керекпи ушундай? Ушуга мыйзамга деле керек болсо баш ийбейт го деп ойлойм да булчу. Мыйзамдын деле эл деген, адам баласы деген бул кыргыз эли негизи мыйзамга көп баш ийбеген эл да. Аны мыйзамсыз деле тетиякта талай мыйзамдар керек болсо иштебей, ишке ашпай, көп мыйзамдын бири болуп калышы да мүмкүн да. Эл деген эл. Ооба, Тазабек мырза, азыр биз ушул катышуучулардын жалпы оюн угуп алабыз, мыйзамды анан жалпылап жооп бересиз. Анда сизге берсек, сиз ушул карылар үйүндө иштеп жүргөн адам катары айтсаңыз, бул нерсе абдан курч, абдан керектүү маселе козголуп атат. Тазабек мырзага рахмат, таазим кылам. Себеби деген ушу көп депутаттардын ичинен атайын ушул көйгөйдү козгоп, ушуну элге талкууга алып чыгып неметип аткан бул туура. Анткени мындай да, баягы Керезеже айтып атат, ооба, албетте бизди кыргыздарды айтсак, биздин өзүбүздүн менталитет, өзүбүздүн баягы шартыбызга таптакыр сыйбаган нерсе да. Бирок бул деген ачуу чындык. Менден башка бул көйгөйдү терең билбейт болуш керек да. Эми сиздер кечиресиздер, себеби деген мен күндө ошолордун арасында аралашып, ошолор менен иштешип, ошолор менен маектешип, сүйлөшүп, ошолордун келген балдардын дагы баягы түрлөрүн көрүп айтып аткан сөз болуп атат. Мына бүгүнкү күндө 208 киши жашайт биздин үйдө, ошонун ичинен 71 бул кыргыздар. Акыркы 5 жылда статистиканы алсак, кескин түрдө көбөйдү. Мына кайдан да биздин менталитет. Бул деген факт да, болгон факт. Башка улуттарда да көбөйдү да. Албетте, башка улуттардан да көбөйдү. Жалпы мусулмандардын саны, ошонун ичинде да дунган бар, өзбөгү бар, түрк бар, казагы бар, татары бар дегендей, алар где-то 90го чыгат да. Ошондо карабайсыңарбы, 200 кишинин
теңіне 90 болгондо 50% мусулмандар болуп атпайбы. Анан кеп дагы мындай эмес, албетте бул аябай жат көрүнүш, мен кошулбайт элем. Бирок мындай да, мындай. Бул мыйзам керек деп ойлойм. Анан жана Кереже эже айткандай, ушул иштейби мыйзам иштеш үчүн буларга дагы жанакы подзаконный акт дегендей ошондой нерселерди дагы нормативдүү документтерди көп чыгарыш керек. Ар тараптуу караш керек муну. Болуптур. Биз жазалайлы баласын. Жазалайлы. Ошо жазалаганда дагы эмне себептен алып келип ата-энесин таштап салып атат. Жайлда эмне себептен карабай атат ата-энесин. Мисалы үчүн эгерде бүгүнкү күндө ата-энемди таштайм, ошо карлар үйүнө тапшырып салайын деген уже несине ой кеткен баланын штрафтан же жанакы эркинен ажыратуудан коркконунан үйүндө калып калды деп коелу. Ошондо ошол кишинин, ошол чал кемпирдин тагдыры эмне болот? Жанакы нака үйдө болгон көрсөтүлгөн зордук, зомбулукка учурайт да. Ким кепилдик бере алат? Ошолордун ден соолугуна, ошолордун турмушуна, жакшы жашоосуна. Бияка бизге келгенде дагы баягы кандайдыр колубуздан келишинче жакшыдыр, жамандыр, биз аларды багып, балдардан албаган баягы сыйды, урматты көрсөтүп, тамактарын берип, социалдык камсыздоого алып келип атабыз. Жанакы мыйзам иштейби деген маселе келип чыкты. Эми мына ушул мыйзам иштейби деген суроого жооп бериш үчүн биринчи жана үй бүлөлүк кодекстеги азыркы учурда иштеп жаткан, эгерде баласы ата-энесин карабай кеткен болсо, алимент төлөйт деген норма азыркы учурда канчалык деңгээлде иштеп атат? Канча, мисалы, сиздин эле ошол сиз башкарган карлар үйүндө канча киши алимент алат? Бир да киши алимент албайт. Себеби мындай да, жанакы ооба үй бүлө кодекстин жанакы беренесинде бар, ал статьяны мен ал сүйлөгөн сайын дайыма айтам. Бирок балким жерде иштеген, ушул закон иштеген бардыр мыйзамдын. Бизде андай жок. Себеби деген айтып атпаймынбы? Атамдын, эненин өзүнүн баягы ички дүйнөсү, жүрөгү таптакыр башкача түзүлгөн окшойт да. Баягы убагында ооба каргап, шилеп, таарынып, бизге жамандап айтып, керек болсо көк ала болуп келгендер бар. Ошол бир аз убакыт өткөндөн кийин эле, баягы орустар айткандай, время лечит, бир аз убакыт өткөндөн кийин эле унутат, сагынат болуш керек. Эми өмүр бою үйүндө жашап, алар арыз жазышпайт. Жанакы арыз жазганга өзлөрү барбайт да, ошого барбайт. Тазабек мырза, мына биз уктук, ушул бул адамдарды баягы ошол чөйрөдө жүргөн адамдар десек болот, адистер десек болот, ушундай проблемалар болот экен бул мыйзамды кабыл алууда. Ушуга кандай жообуңуз бар? Биз ошон үчүн мына бул мыйзамды жогорку мына талкууга койдук да, кеңешип кескен бармак оорубайт дейт да. Мына буга чейинки азыр социалдык министерстводон айтып аткан Семейный кодексте жазылган мыйзам эч качан иштеген эмес. Бул жакта жакшынакай кылып азыр айтып кетти. Себеби ата-эне эч качан өзүнүн баласына арыз жазбайт. А биздин азыркы мыйзамыбызда бул жерде эгерде карлар үйүнө түшкөн болсо, сөзсүз түрдө кабарлайт, ушундай адам түштү деп күч органдарына кабар жетет. Ошол жердеги күч органдары, ошол жердин участковый же кандай бир ошол жерди караган адамда келет дагы, бунун балдары барбы, бакканга шарты барбы, жокпу, тактайт. Эгерде айылда ошондой кордукту көрүп аткан балдарынан кордукту көрүп, ушундай бир жаман акыбалда болгон ата-эне болсо, социалдык министерствонун ошо адамдары кыдырып иштеш керек. Биз ушуну иштетишибиз керек, же болбосо базарда кайыр сурап тургандарды сурашыбыз керек. Мына ошондо эгерде ата-эне балдарынан кордукту көрүп аткан болсо, биз аны мамлекет өз ушундай бир багып алганга карлар үйүнө алып келишибиз керек дагы. Мына ушул жерден жанагы кордук, зомбулукка алып аткан балдарына биз чара көрүп атабыз да, акча төлөткөнү. Акча төлөбөсө камаганы. Кечирим сурайм сизден, бир телефондук чалуу бар экен, кабыл алып коелу. Ушул проблемасы бар биздин көрөрман экен. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Алло, саламатсыз. Айта бериңиз, угуп атабыз. Мен сиздердин эфирди көрүп атканда, анан менин мамашамдагы ошо тиги иним келиним бакпайбыз деп кышкы. Мен
бирдиги түгөнүп калды окшойт. Айтып коеюн, бул өзүнүн апасы, бул кызы, анан келини менен инин бакпай койду, кордук көрүп атат. Мага бул мыйзам кандай жардам бере алат деген маселе менен кайрылган экен. Иниси менен Келини. Иниси менен келини бакпай койду дейт да. Анан кийин балким азыр кайра чыгып калышы мүмкүн. Эгерде бизди угуп аткан болсоңуз, кайра чыгып коюңуз. Коюп баш тарткан ушундай адамдарды биз мамлекет өз багуусуна ушундай карыган адамдарды алат дагы. Ошонун балдары, кыздары барбы, сөзсүз түрдө акчасын ошо 180 миңден 220 миңге чейин акчасын сот аркылуу аныктап, ай сайын төлөйбү же болбосо бир төлөп кутулабы, ушундай сөзсүз түрдө ушундай бир мыйзамды алып келип атабыз да. Биз ушуга кандай десем, эгерде ушундай бир төлөөдөн баш тартса, башка мамлекетке чыкканы ушуларга бир мындай бөгөт коет элек, же болбосо бир аткарбай, эки аткарбаса, ушу жана 2 жылдан 2 жыл 6 айга чейин мындай эркинен кесилүү да. Сөзсүз түрдө биз ата-эненин баккан менетин биз сөзсүз түрдө мамлекет алып беришибиз керек. Түшүнүктүү. Рахмат. Биз улантабыз. Азыр болсо жардама, андан кийин кайра талкууну улантабыз. 57-77-79 биздин түз эфирдин телефондору иштеп жатат. Эгерде сизди биздин бүгүнкү талкуулап жаткан суроо кызыктырса, бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Андан тышкары негизги ушул бүгүнкү ар тараптын суроосуна жооп берип койсоңуз, баласы бакпай кеткен болсо, аны эркинен ажыратуу керекпи же жокпу деген суроону сиздерге да берип жатабыз. Себеби көрүүчүлөр бул боюнча кандай ойлойт экен, алардын дагы пикирин уга кетели. Анда уланта берсек, азыр эле бирөө чалбады, ошол нерсе да. Мына Тазабек мырза айтып атат, ушуну барып баягы мыйзам боюнча жанагы акчаны төлөтүп, болбосо эркинен ажыратуу керек депчи. Азыр эле чалган адам бул деле ошол апасынын кызы. Тигил бакпай койгон келини менен иниси, өзүнүн бир тууган иниси. Ошол киши кантип инисин баягы соттолуп кетишин каалабашы мүмкүн да. Ошол эле эне да каалабашы мүмкүн. Ушул себептен баягы аткаруу жагынан проблема болуп калабы деген. Бул жерде мындай биздин мыйзамда баласы бакпай койгон маселе болуп атат да. Бир туугандар боюнча бул азыр эми сунуштар, пикирлер болсо, буну да карап кетсе болот. Ошол мисалы үчүнчү ошол эжесине кандай бөлүнүш керек да? Мисалы үчүн аны деле ата-эне бакты да. Бул маселеге аябай ар тараптуу караш керек да, аябай опурталдуу маселе. Себеби деген ооба, биз азыркы күндө жалаң гана балдарды күнөөлөгөнгө көбүрөөк эме болуп атабыз да, ошо ыктап атабыз. Балдар гана балдар. А кээ бир учурда ошо балдарды ошондой деңгээлге жеткизип, ошондой жакшы тарбия бербей болгондагы ата-энелер жок эмес да. Эмне үчүн кийинки убакта ушундайлар көбөйүп кетти? Баягы союз таркап, орто ченде баягы бир эме болуп, период болуп кетпедиби? Ошондо жалаң гана социалдык системада, мектепте, медицина болобу, ар тармакта деген мондай эмелер болуп кетти да, ушундай көрүнүштөр болуп кетти, начарлыктар болуп кетти. Ошондуктан мындай да, бул законду кабыл алып, мыйзамды кабыл алып, бирок буга тиешелүү дагы пункттардын бүт баарын киргизиш керек. Мисалы үчүн жанакындай зордук зомбулукка душар кылып алып келгенди анда мен кошулам. Аларга сөзсүз жана тиги эмесинен эркинен ажыратууга чейин алып барыш керек да. Зордук зомбулукка жеткизген адамдарга ал өзүнчө жаза каралган. А бирок мисалы үчүн мындай бага албайт. Ал энесин да бага албайт, өзүнүн каражанын да бага албайт. Азыркы моментте бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ошондо социалдык, экономикалык деңгээли төмөндөшүп кеткендер көп эмес да. Эмне үчүн жыргаганына барып атабы тетиги Россияга, Казакстанга. Ички тышкы миграция деген көбөйүп кетти. Эки жака ошо оокат кылайын, тиричилик кылайын деп кетип калат. Калктын аярлуу катмарлары булар балдар жана кары кишилер, ошолор калып калып атат. Ошолор учурап калып атат. Ошону талдап, ар бири эмени талдап туруп. Телефон чалып бар экен. Урматтуу көрүүчү, түз эфирде сууга атабыз. Саламатсызбы? Катуураак айтсаңыз. Саламатсызбы? Айта бериңиз сурооңузду. Сиздердин передачаңыздарды көрүп отурам. Жакшы передачалар козгоп атасыңар. Рахмат. Биринчиден журналисттерге, силерге ушундай жакшы передачаларды убактына өтө аз кыласыңар. Ушул
ушекиге кичине капалык да силерге, журналисттерге. Вопросум, суроо. Анан кийин мореки ата-энелерди карылар үйгө апарып чыгып атат деп атасыңар. Анан балдары барып пенсиясын алып атат, антип атат деп анан кийин ушекилерди мисалы апарып чыган балдарды кайра ушеки балдардан кыздарынан ушеки эмелерди ошо ата-энесине кайра келбесин. Мисалы ошо ата-энеси болгон үчүн ошо балдары жашап атат, кыздары жашап атат да. Анан кийин ошолекилерди мисалы ата-энесине кайра келбегенде закондоштуруп же ошондой сагылыштар болобу деген суроо туулат да. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Жакшы эле суроону айтты, аны бул жерде сиздер да көтөрүп атпайсызбы? Баласына кандай тарбия берди, же болбосо азыркы ушундай кыйын шарт депчи. Баласынын убагында жакшы көп эркелетип койгондон начар чыгып калышы мүмкүн. Же болбосо бир ар бир ата-эне баласына жакшылык кылат. 41-жылы согуш болуп атканда дагы же башка болуп атканда дагы ата-эне эч качан баласын тыштап, же болбосо анын курсагын тойгузуп, же болбосо аны кийинтпей койгон учур жок. Ошондуктан бул жерде баласын кандай тарбия берди дегенден алыс болушубуз керек. Эми бул жерде апалар да мына кандай бир кыйынчылык болсо дагы жанагы бала дейт да. Ошондуктан биз ушундай бир буга жеткизбесек болот эле, бирок бардык жакта бизде ошо мусулманчылыкта дагы жакшы айтат да. Эгерде тилиң менен жакшы жака кайтар, чакыр, ал менен болбосо колуң менен кайтар дейт да. Ошол сымактуу бизде мамлекет бардыгын, мамлекетте мыйзам бардыгын, ата-энесин тыштабагандыгын, тыштабай багыш керек милдет экенин закон түрдө биз көрсөтүшүбүз керек. Эмне үчүн ар бир ата-эне баласын багат. Эгерде ата-эне ажырашып кетип, баласын бакпай кете тургандар алимент төлөп атпайбы? Мына кудду ушул сыяктуу эле нерсе да. Ошондой система киргизиш керек деп атасыз. Сиз мына ушул мыйзам долбооруна каршы пикирди билдирип атасыз. Андан буга аргумент катары ошо баланы убагында жакшы тарбия берген эмес, баккан эмес деп атасыз. Негизи эле бул мыйзамга каршы пикир деген жокмун, бирок негизги улгайган жарандар боюнча негизи Кудайга шүгүр бардык эмелерде жазылган, мыйзамдарда каралган да мыйзамдар. Анан ошол катары силер айтып атпайсыңарбы, иштебей калган депчи. Ошол иштебеген мыйзамдар катары эле ушул мыйзамда иштебей калышы мүмкүн да. Сиздерди иштетебиз. Мен ошол себептен сиздер ошо карылар кайсы жерде турса, ошону көзөмөлгө алышыңыздар. Бөлгөн жокмун да, мен да сөзүмдү айтып алайын. Ошондуктан мен муну жалпы эле бир эле биздин министрлик эмес, же болбосо саламаттык сактоо эмес, жалпы ар бир адам өзүн бул жерде бул жалпы кыргыз элинин көйгөйү десем болот да. Чындыгында мындай мыйзам керек, бирок иштебей калышы мүмкүн деп атасыз. Ооба, мыйзам керек, бирок иштебей калышы мүмкүн. Себеби дегенде ар тараптан жогоруда Эркингүл айым айтып кеткенде иштебей калышы мүмкүн мыйзамдынчы. Жерлерде ар бир айыл өкмөттөрүндө же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары иш алып барыш керек. Эгерде балдары бакпай, карабай тыштап кеткенде ар бир айыл өкмөтү же болбосо ар бир айыл башчы билет, кайсыл үйдө кайсыл жаран, кайсыл абышка, кайсыл улгайган жаран каралбай калып атканы боюнча. Жалгыз бой жарандар боюнча биздин социалдык кызматкер түздөн түз иш алып барып атышат. Андан сырткары жанагындай ар бир үй бүлөдө жанагындай зордук зомбулук боюнча мынакей көрсөтүлгөн боюнча бул зордук зомбулук боюнча да мыйзам чыккан, каралган. Ошол себептен өзүнүн ата-энеси, баласы, ата-энеси бербесе, ошол жерде мен айтып атам, бул эгерде мыйзам болсо, мынакей мыйзам бар, жазылуу, бул үй бүлө кодексинде турат. Ошол айыл башчы атынан жооп бериш керек да, арыз жазыш керек деп айтат. Эгердечи ата-эне карабай атат да, буга жалпы коом баш көтөрүшүбүз керек. Бир эле бул мыйзамды иштеп чыгуу менен бул маселени биз чече албайбыз. Бул жерде ар бир ошо массалык маалымат каражаттарында иш алып барышыбыз керек. Бул боюнча чындыгында көп бир эле ошо улгайган жарандар күнүнө карата же ушундай маселеде эмес, жок дегенде бир жумада ар бир ошо массалык маалымат каражаттарында мыйзам иштеп аткан жөнүндө сүйлөбөйлү. Бул жерде мыйзам долбоору азыркы сиздер ушул убакка чейин кандай иш чара кылабыз, азыр алдыда да сөз кылабыз. Ушул убакка чейин азыр булар сиз айтып аткан кайсы баласын административдик штраф кылып
ата-энесине кайсынын акчаны алып берген мен күнүңөр жок болдубу? ошону айтып атам да, муну Мына деген болгону бир эле биздин биз чече мыйзам албайбыз. буга Мен же чейинки сиз мыйзам. чече албайсыз Сиз да. угуңуз. Муну Буга деген чейинки жумушчу топ түзүш керек. Ар Сиз тараптан иштеп угуңуз, чыгыш керек мен да. бул мыйзам менен азыркы мыйзамдын айырмасы. 2019-жылдагы боло турган мыйзам менен азыркы иштеп аткан мыйзамдын айырмасын айтып атам. Бул жерде ата-эненин арыз жазуунун кереги жок. Бул жерде ата-энесинин арызынын кереги жок. Жок, мен Эч ошону кандай айтып ата-эне атам. арыз Сиздер жазбайт антип чыгарганда эртеңки күнү ал баласы мынакей өзүн карай турган акыбал. Мисалы үчүн мынакей ички жана тышкы миграция. Мисалы үчүн алар эгерде колунан келип иши туруп, анан кийин бакпай атса, аны ошол жердегилер айтыш керек. Мына уят ата-энеңди карабай мен сизге мындай бир конкреттүү суроо берейинчи. Ошол сизде жашап аткан жанагы аксакал байбичелердин баарынын балдары ушинтип акчанын айынан көрүнгөн жакта жүрүп өздөрүн бага албаган адамдарбы же баккандар барбы? Мен айтып атпаймынбы, мендеги 208 киши, демек 208 тагдыр деп айтсак болот да. Ар кимдики ар кандай. Көпчүлүгүнүн балдары бар. Көпчүлүгүнүн балдары бар. Анан от тилекке каршы эң өкүнүчтүүсү пенсия алган күнү булар пенсиясынын 70%-ын колуна почтальон алып келип берет. Белгилүү даталарды алып келип берет. Ошондо көрүп алгыла балдарын. Баягы бир ай жоголгон баласы, небереси, кошунасы, бөлөсү, жээни иш кылса ким гана келбейт, ошондо гана эстейт, даяр болуп пайда болуп калат. Анан ай сенин атаң жатып калды төшөккө, энең жатып калды. Памперске бизге баягы өкмөттөн памперс каралбайт да. Ар кайсы жактан алабыз, анан памперске акча таштап кет, же болбосо алып келип бер, пенсиясын алып кетип атасың десе, мен эмнеге эметиме келем? Мен деген өкмөт баксын, силер баккыла. Жок, мындай нерсе жоопкерчиликке тартылыш керек. Мен негизги маселени ачып атпайсызбы? Мына биякта айтып атат, балдары деген өздөрү, жана сиз да айтып кеттиңиз, балдары өзүнүн жанын бага албай жүргөн болсочу деп атабыз да. Анан мен сизден сурап атам, ошол себептен ошол карлар үйүндөгү сиздин алдыңызда камкордугуңузда мамлекет барбы? Балдары мындай талаада калган, өздөрүн бага албай калгандар. Албетте бар. Ошон үчүн айтып атпайм, бул аябай жаман, начар практика болуп калганда, эптеп акчасы жок, баягы өзүнүн ата-энесин биздин үйгө алып келип таштап салган аз келгенсе, ошонун пенсиясын акчасын алып кеткен. Колунда бар барбы? Колунда барлар деле бар. Колунда барлар, мисалы үчүн, мен аялым менен жашай албайт. Атам кыялы бузулуп атат, энем кыялы бузулуп атат. Баягы кайнене менен келиндин ортосунда маселе. Айтып атпаймынбы? Силер баягы мындай талдап угуп турсаңар, ар кандай себептер. Бирөөнүн баласы ооба жанын бага албай калды, алкаш болуп кетти, энесин сабайт, атасын сабайт, ушинтип анан бияка келүүгө мажбур болот. Бирөө жакшы эле, бирок эне менен бала, күйөө бала, эне, кайнене, келиндин маселеси проблема. Социалдык кызматкер катары ошондойчу, мына колунда бар, ата-энесин багууга мүмкүнчүлүгү бар, бирок ошол жанагы келишпестиктин айынан, мисалы үчүн келини менен же өзүнүн баласы менен келишпестиктин айынан жашай албай алгандарга мамлекеттик камкордугу керекпи? Жана ошол бир гана ошол мындай өз ара алака мамилеси начарлар жоопкерчиликке тартылыш керек, тартылбаш керекпи? Ошондой тартылыш керек, сөзсүз түрдө тартылыш керек. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Талдап ар бир 200 киши болсо, значит 200 себеп. Ошонун бүт баарын талдаш керек. Эмнеге? Багып атасыңбы? Төлөсүн анда, төлөсүн. Өкмөткө төлөсүн анда, же платный атыш керек, ошого төлөсүн. Бага албайсыңбы? Жана алимент катары мисалы үчүн да. Жанакындай чын эле өзү баягы араң жашап атып, анан кийин үйүнө алып калган ата-энесин берет элем дейт, тапшырат элем дейт интернатка, мыйзамдан коркот. Анан ошондо ошолордун күнү эмне болот? Ошону караш керек. Айтып атпаймынбы? Ар тараптуу караш керек да муну. Негизи албетте жанакы терезени карап, жалдырап туруп, ошо балдары бирөө келер бекен деп дарбазаны карап турган ата-энени бизден башка көп ошол көздөрдү көрбөйт болуш керек. Ошондо бооруң ооруйт. Ата, эне деген ыйык бул, ыйык. Себеби милдеттүү түрдө багыш керек. Түшүнүктүү. Сиз айтсаңыз, ушул мыйзам долбоору боюнча ким арыз жазып кайрылат? Ким ушул ишти козгойт? Кайсы орган козгош керек? Карлар үйүнө келип түшсө, демек карлар үйүнүн жетекчилик тараптан бул демилге көтөрүлүш керек. Сөз түрдө бул күч органдарына, ошол жерде участковойлорго кайрылуу жасаш керек. Келип түштү. Ошол жердин участковой келип, сөз түрдө балдары барбы, жокпу, эмне себептен бул жака келди, ушунун баарын тактайт. Ошондой эле, эгерде чындыгында баласы бул жерде ичип кеткен, же болбосо эч кандай бир ишке жөндөмү жок болсо, сөз түрдө майып болсо, буну сөз түрдө карап туруп бул жерден административдик бир мындай бир
штрафка төлөмү да жок дейм. Мындайларда бир мындай азыр биз болгон талкууда бир ушул жактан карай турган нерсени киргизебиз. Киргизиш керек. Терең Мисалы киргизебиз. үчүн сиз айтып атпайсызбы, баласы ичип кеткен, анан ошон үчүн бага албайт депчи. Анан ал ичип кеткен үчүн күнөөлүү болуш керекпи? Себеби эмнеге ал ичип кетет, ал эмнеге ичип кетиш керек? Бирок ошолорду мына келип атасынын сабап же болбосо пенсиясын албай турган кылып бир тартипке салабыз да ошондо деле. Жок дегенде бир жана 1 жылдан 2 жылга деген мындай бир жумушка салып ошол жерде иштетип исправительный мындай жанагындай исправительный деген телефон чалып бар экен. Нерселер болсо болот да. Урматтуу көрүүчү, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Мен саламатсызбы. Вот депутат депутаттын мигранттар турасында дегендердин баары туура. Мен ошону мына оңуштуу ошо депутатты колдойм. Рахмат. Анан болсо депутаттар içine süremeçlere sürüyor atar, zaten fotoğrafçıları защищать ettik. Anan alası защищать etken meyli bu. Байланыш жакшы болгон жок, бирок мен түшүнгөнүмө караганда сиздин демилгени колдоо ачыптыр. Анан ушундай да мамлекеттик жумушта керек болсо иштеп аткандар бар. Керек болсо сиз айтып кеткендей бул жерде балдар жакшы жумушта иштейт, бирок келинине жакпай калат же болбосо башка кылып туруп ушундай кеткендер бар. Эмне үчүн буларды биз ушундай мыйзам киргизип атабыз? Эгерде ата-энесине жакшылык кылбаган бала, бул мамлекетке эч качан жакшылык келтирбейт, жакшылык да кылбайт. Мына ушуларды мамлекет жумушка албай, ушуларга бир штрафтарды салып, эмне үчүн ата-эне жакшы бакка ата-эне багып баласын чоңойтсо, ал үйлөнгөндөн кийин аялына жакпай калса, аны карлар үйүнө чыдаш керек же башка жагы. Болбосо ушу мамлекетке карлар үйүнө акча төлөп берсин. Мен ушуга байланыштуу мен да бир тактоо киргизип коеюнчу. Азыркы учурда сиз айтып атасыз, ошол арыз түшкөндөн кийин анан кийин укук коргоо органдары териштириш керек, эмне себептен кандай болду депчи. Анан бирок андан аркысы деле жашоодо ар кандай себеп болот да. Жашоодо баягы же келинине жакпай калды, анан болбосо тигил арак ичип кетти дегенден башка дагы 1000 себеп болушу мүмкүн. Эмне себептен ушундай жолго барды? Анын баарын баягы аныкташ, бунун баары мындай законго жазып коюш мүмкүн эместей сезилип атат да, мен чынын айтсам. Анан ушуга байланыштуу бир суроо, бир туугандардын жоопкерчилиги кандай каралат? Мисалы үчүн эми бир жалгыз баласы болсо, эми ал түшүнүктүү, жалгыз баласын карайбыз, ичеби, иштебейби деп, 5 баласы барды кандай кантип бөлүштүрөбүз жоопкерчиликти? Эмне себептен бул багыш керек, бул бакпашы керек дегендей маселе. Жок, бунун бардыгына бирдей болот. Ар бир баласы, эгерде ата-эне 5 баласы болсо ата-эненин бардыгы бирдей жооп берет. Ар бир бала ата-эне үчүн бирдей жооп берет. Ошондон 5 кетеби, мисалы үчүн 2,5 жылга. Эгерде бул мыйзам ишке кирип кала турган болсо, 5 камалыш керек анда. 5 жооп берет. Бул жерде баарын камаш эмес. Биринчи мыйзам бул жерде. Ошол себептен бул мыйзамды жумушчу топ түзүш керек. Мен бул мыйзамда биз айтып атабыз, биринчи штраф төлөнөт ата-энесине. Эгер ата-энесинен баш тарткан болсо, штраф төлөт. Эгер ошол штрафтан качып төлөбөсө, андан кийин 1 жылдан 2 жылга чейин камалат деп атабыз. Ошол айып пул каяка төгүлөт? Мамлекетке, карлар үйүнө болсо, карлар үйүнө. Келиңиз, сиз ошол жерде ата-эне бир жакшы бир бирок ошол эле учурдачы баягы Тазабек алдагы закондоруңар аябай жакшы да, бирок Ореки ар жагында терең изилдөө дагы керек болот. Ошон үчүн талкууга коюп жатабыз. Ошо терең. Ушунчалык баягы тиги Эркингүл айым айткандай, анткени бул кишиден тышкары биз карлардын тагдырын биз биле албайбыз да. Анан укмуштууда эмне деген ушундук тагдырлар жатат да. Мен бир кайсы бир 2-3 жыл мурда Эркингүлдөрдүн карлар үйүнө бир кинобузду көпөлөктү коюп, тиги благотворительный көрсөтүп эметкенде мен чыгып атып бир кичираган машина менен бир жакшынакай бала келип атасын кайта суббота воскресенье күнү алып кетти. Анан ошого мен сурадым, эмне үчүн ата-энеңди не бересиңби дейт, эмне үчүн тиги кебетең жакшы, эмне жакшы эле турмуштасыңар го, эмнеге тиги муну бияка таштап койдуңар десе, атам өзү болбой атпайбы дейт. Анан атасы үйүнө жашагысы келбей атат да. Мына Эркингүл айым да баягыдан бери айтты, так ушул сыяктуу маселелер аябай көп да. Ушурекини чечиш аябай терең нерсе. Ушундай да көп. Мен кошумчалап кетейин. Азыркы тапта биз
могу күндүзгү убактылуу стационар, күндүзгү турчу стационар деген ушундай кандайдыр бир социалдык тейлөөнүн жаңы ыкмасындагы киргизген атабыз да, вот министрлик менен чогуу. Себеби деген баягы чын эле балдарында деле кеп жок, эчтекесинде кеп жок. Баягы кары киши өзү сөз көтөрө албайт. Анан коомчулуктун арасында жүргөн киши ал ошо коомчулукта болгусу келет. Анан жаңысы турса ошо психикасы бузулуп атат, болосу унутуп калат, сууну агызып коет, жаппай коет, газды күйгүзүп коет, жаппай коет. Бирок белки балдардын дагы тиричилиги бар, балдардын эмне кылабыз деп келгендер бар. Ошон үчүн жанакы ар тараптуу изилдөө деген ошол да. Жок, бул жерде эле улгайган жарандар жаш курагы келгенде ошо жаш балага окшоп калат деген туура эле да. Жаш балада буларга да ошондой камкордук керек. Негизинен айыл жерлеринде ошолорго ошо балдарыбы, туугандарыбы мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Себеби дегенде мына биздин министрликтен ошо 2017 жылы ушу улгайган жарандарга ошо улуттук изилдөө жүргүзүлдү. Биринчи жолучу бул Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен. Ошондо изилдөөдө ачылып чыкканда бул жерлерде көпчүлүгү бизде баягы шаар жеринде эле ошо улгайган жарандарга шарт болгону менен айыл жерлеринде чындыгында мынакей айта келсек ажатканалары сыртта, улгайган жарандар баягы күндө 3 маал же 4 маал эшикке чыгыш керек болуп калат. Ден соолуктарына кыш карада ушулардын баардыгы көйгөйлөр эсептелинген да. Көпчүлүгү булар ошо саламаттык сактоого муктаж болуп калышат. Андан кийин ошондуктан ошон үчүн айтып атам да, бул бир эле бардык, бул жалпы кыргыз элинин көйгөйү деп эсептейм да. Мына биз азыркы күндө биз Кыргызстан жаш мамлекет деп эсептеп келатабыз. Бирок ошо 2030 жылдан баштап ошо Бириккен Улуттар уюмунун изилдөөсүндө ошо картаюунун саны ошо көбөйүүдө да. Мына 2050 жылы ошо картаюу менен жаштардын төрөлүүнүн саны ошо бирдей эмеге келип токтолот да. Ошол себептен биз буну көп маселелерде актуалдуу көтөрүшүбүз керек. Эртеңки күнү чындыгында карыларыбызды ошентип балдар карабай койду деп штрафтык же камаган күндө ал баладан ошондой жыйынтык чыгабы, чыкпайбы? Ошон үчүн буга деген терең изилдөө жүргүзүш керек деп мен эсептеймин да. Bundan терең изилдөөнүн эч кандай бул жерде кажети жок, мен айтат элем. Бул мыйзамды иштетиш керек. Себеби ар бир ата-эне балдарын сууну ачып койсо деле, же болбосо памперсине толтуруп койсо деле жууп чоңойтуп. Мен деле макулмун, себеби баккысы келген киши багат. Эмне үчүн мына азыр эле айтып атасыз. Кары киши менен жаш баланын айырмасы бирдей. Характери дагы, унутчактыгы дагы бардыгы. Эмне үчүн ошо ушундай бир ошону баласын багам деп, ошо баласын чоңойтом деп ошондой унутчак болду, карлыкка жетти, көп нерселер болду да. Анан эмне үчүн ошондой акыбалга келгенде баласы ата-энесин тыштап койду. Тазабек мырза, ошол карыя өзүнүн жанакы айылда шарты жок, кыйналган, кээде тамагы жетип жетпей жерде жүргөндөн көрө Эркингүлдүн сонун шартына келип, эл менен чогуу жашагысы келип атат да. Себеби биз мындай көрүп атабыз да. Бул жерде мен дагы миграцияга байланыштуу ошол карлар үйүндө жүргөндөр көппү? Балдар миграция жөнүндө айтып атам, жанакы айтып сурап атпайсыңарбы? 5 баласы болсо, 5-өн тең жоопкерчилиги болобу, болбойбу деп. Мына жакында эле бир окуя болду. Бир жигит келди. Энемди тапшырат элем, эмне шарт керек деп. Анан кийин бир туугандарың барбы? Бар. 5 бир тууган экен, 4 тең Россияда жүрөт дейт. Анын дооматы мындай. Баары деген алар машина алды, үй салды, бизнес кылып атат. Алар тирчилигин баарын эметип алды. Мен жайгаштырып алды. Мен үчүн ошо Карган апам менен үйдө калышым керек. А сен күчүсүң да. Аслер эмне, сен агаларың менен сүйлөшкөн жоксуңбу? Мен энемди багайын, силер мага жардам бергиле деген келишимге келбейби десе, алардын өзүлөрүнүн тиричилиги бар, андай мындай деп атат. Көрдүңөрбү, эмне дейсиңер? Деди ошо, эме дейт дагы. Бизге эмнеге жана жаман кепесинен башка эмне мүлк бөлүп берип койду беле деп кайра доомат кылып атат. Демек, бул үй бүлөдө жакшы деңгээлде, жетиштүү деңгээлде тарбия болгон эмес. Тарбия болгон эмес. Бул дагы айтып атпаймынбы? Мен ошо 200 кишинин ичин бүт изилдеп, талдап, анализдеп атып, улам келген кеп да, мен жөн эле мындай сүйлөп аткан жокмун. Себеби деген ошон бир маселени айтайын. Экинчи мисал, мына жакында эле болду. Телевиденияга чыгып, балам мени аябай ушундай
зомбулук кылып ушундай кылган, анан тим эле мылтык такаган, бычак такаган, ушундай келдим деп айтып берди эле, телевиденияга чыккан. Балдар кайра ошол эле телевиденияны айылына алып барып, анан кийин кайра мага келди. Ошонун кечиресиз Эркин эже, биздин убактыбыз акырына чыгып баратат. Сиз жанагы суроомо жооп берип койсоңуз, жана миграциянын айынан, балдар кетип калган айынан сиз башкарган канча бар, канча киши бар? Албетте бар. Эми мен санын айта албайм, бирок бир 20-30 киши болот. Балдары биякта эмес, биякта башка иштеп. Биздин ошо убактыбыз акырына чыгып баратат. Бул суроону бергениmin себеби бизге телефон чалгандар бар, анан кийин СМС билдирүү жазгандар бар. Кыргызстанда иш орундарын түзүш керек. Ошол иш орундары түзүлсө, бул маселе дагы чечилиши мүмкүн деген дагы пикирлерин калтырып атышат. Анан кийин биз ушул маселенин экинчи бөлүгүнө жетишпей калдык. Мен ойлогом, балким ушул мыйзам долбоору менен кошо дагы бир башка жолдорун, ушул тарбия жагын балким күчөтүш керек болот. Идеология жагын күчөтүш керек болот. Баягы салт сана. Идеология болду, башка болду. Акындарыбыз ырда жазып атат. Акындарыбыз энелерди кандай сыйлоо, аталарды кандай сыйлоо, бул жетишпей атат да. Эми айтып атпайм, жакшы сөз менен жеткизе албаганда мыйзам түрдө мамлекет күчүн көрсөтүш керек. Ата энеңди жөн гана таштап коюу дегенчи бул шарт эмес да. Жанагы ата, эч бир ата эне каарылар үйүнө барып ошол жерде каарылар менен жашагысы келбейт. Бардыгы ысык чай ичип, небересин эркелетип отурганды бардыгы каалайт да. Эгер ошондой шарт үйүндө болсо, болбосо жанакындай ошондой бир зордук, зомбулук болгон үчүн, же болбосо ошо үйгө батыртпай аткан үчүн каарылар үйүнө качып атпайбы ошо ата энелерибиз? Анда ошол жерде социалдык өзүнүн жанакы жашоо деңгээлин көбөйтүш керек. Пенсиялары жетпейт. Кээде айтып атпаймынбы, карандай чай ичип отургандан көрө бизде мисалы үчүн 3 маал ысык тамак, 1 маал полдник карап атабыз. Балдарынан көрбөгөн жакшылыктын баарын көрсөтүп атабыз. Ошол болуп атат. Шарт аябай жакшы. Негизи жерлерде жанагындай 20-га ачыш керек да. 20-га чукул, кечиресиз, 20-га чукул биздин көрүүчүлөр кайрылды. Анын жарымынан көбү мага айтып атышат, ушул мыйзам долбоорун колдой тургандыктарын билдиришиптир. Бирок ошол эле учурда биз азыркы талкуунун жыйынтыгы менен билип атабыз, бул мыйзам долбоору дагы иштелип чыгыш керек экен. Аныктай турган нерселер көп экен, себеби канча киши болсо ошончо тагдыр, ошончо себеп болот. Ошол себептен баягы жөн жерден эненин дагы атанын да жүрөгү ооруп калбасын, баласы баягыдай эркинен ажыратылып атса, алар дагы кабыл алып талкуу болуп атат. Бирок мен айтат элем, ата энесин бакпай койгон балдарды эч кандай бир мындай айоо же болбосо мамлекеттикке бир жакшылык кылат деп эч кандай бир түшүндүк. Биз сиздин позицияңызды түшүндүк. Рахмат. Ушуну менен биздин ар тарап аяктады. Кийинки шейшемби күнгө чейин саламатта туруңуздар.